Чыгармаларында түбөлүктүү темага айланган бийлик талаш, так талаш сыяктуу маселелерди козгоп, элди ынтымакка, биримдикке үндөгөн заманыбыздын көрүнүктүү инсаны, кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров тууралуу бүгүнкү берүүбүздө сөз кылмакчыбыз. Кыргыздын наркын, касиет кудуретин таасын чагылдырган сүрөткер өткөн доорду көз алдыңа тасмадай тартып, кемелине келтире баяндаган кара сөз чебери, журналистикадан жазуучулукка, аңгемеден романга чейинки жолду ырааттуу, татыктуу басып келе жатат. 80 жылдык өрнөктүү өмүрүндө өз чыгармаларында сүрөттөгөндөй ак сөөктүк нарк насили, адамдык бийик парасаты, нускалуу кеби менен кийинки муунга үлгү. 1978 жылы болсо керек эле, ошол Мелис Абакировдун Алмалуу бак деген бир повести менен таанышып калдым да. Анан бул кайсы Абакиров болду экен деп ал китепти сатып алып окуп чыктым. Эми ачыгын айтканда ага чейин Мелис Абакиров деген жазуучу жөнүндө кабарым жок эле. Анан кийин өзүн айттым, бул кайсы Абакиров болду экен деп. Дегеле Абакиров деген фамилияны уят кылбай турган киши болду экен деп чыгармаңызды окудум эле. Анан кантиптирмин дейт, анан уят кылган жоксуз дедим да. Мелис Абакиров Айтматовдон кийинки келген же Айтматовдун доорундагы биздин чоң жазчыларыбыздын катарына кирет. Мына ошол эле Чыңгыз Төрөкөз Айтматов, Касымбеков, Стамов, Кеңеш Жусупов, Мырзагапаров, Кубатбек Жусупалиев, Өскөн Даникеев сыяктуу романисттердин кыргыз адабиятын өзүбүздүн гана кыргыз адабиятынын деңгээлинде эмес, бүткүл дүйнөлүк союздук деңгээлге чыгарган накта профессионал адабиятты кайсы элдин өкүлү болосун окуса, бул кыргыз элинин прозасы да жетилген прозасы бар, турмушка терең ой жүгүртө алган, социалдык маселелерди козгой алган, философиялык маселелерди козгой алган адабияты бар деп намыска тура турган биздин жанагы ататылган жазуучулардын катарына кирет. Жазуучулук чеберчилиги мыкты романист, окуучулук курагында эле гезит беттерине макала жазып жарыялап жүрүп, өзүнүн жазуучулук даңгыр жолуна багыт алгандыгын ал учурда баам албаса керек. Кийин студенттик курагында ар тараптан изденип, адабиятка аралашып баштаган таланттуу курдаштары менен атаандаш болуп жүрүп, өз стилин тапкан жазуучу адабиятка Абакиров деген ысымды алып келди. Учурга мындай бир терең кароого, аналитикалык ой жүгүртүүгө менимче Мелис Абакировду ошол журналисттик кесиби такшалдырды да. Ал жана мен сөзүнүн башында айтып кеткен канталамайдан көрүнүп турат да. Ошо журналисттин мектебинин заманга баа берүүдө аябагандай чоң мектептен өткөндүгү. Бир дагы сөзүн мындай алып коюуга болбойт. Аны ошол азыркы жанагы Совет доорунун байлыгын кантип талап кеткени тим эле көз алдыңа көрүнөт түшөт да. Эми ал кээси чоң чыгармадан метишет, кээси чоң жазчылар ошондой эле эки бет, бир бет жазып койгон нерсесинен байкалып турат да. Ошондон да бир эле факультет болчу университетте. Казыркы бала сагынатында. Анан ошо филфакка өтүп калдык. 20 бир бала журналисттерде 40 бала адабият филология факультетинде окуйбуз. Баардык жазат экен, бүт баардык эме ыр жазат, аңеме жазат, делелеле. Анан кийин
мен жазбайм. Анан баары эске жазганын, жыйнакка чыккандарын көрсөтүп эле мактанышат. Анан мен дагы, булардай да мен дагы чыксам, атым чыкса деген жаман эмес, жакшы ниети менен эле ошолорго атаандашып. Бирок мен көп окуучумун да, мен алардан билимдүүрөөк экенмин. Анткени мен Лев Толстойдун эмелерин классикалык чыгармаларды окуп калгам да, университетке киргенче чейин. Атегилер менен окугандар Толстойду билбейт экен дашты. Жанагы эмелер да, укпаптыр. Согуштан тынчтыгын окумак түгүл. Анан ошондойлор менен окуп калдым да. Анан атаандашып, биз атаандашып өстүк да. Анан менин мугалимдерим абдан классикалык филологиялык билим терең беришти. Болот Мураталиевич Юнусалиев деген академик агайыбыз, Константин Кузьмич деген, Юдахин деген словардын жетекчиси, анан Хусейин Карасаевич деген аябай түшүндүрмө сөздүктөрдүн эмеси, анан кийин Яшбек Тенип деген да бир агайыбыз укмуштай бир кыргыз тилин эмели карфейлери сабак беришти. Базовый билимди университетте мен жакшы алдык да. Анан жанагы биз атаандашып, бирибизде бир сенден мен өтөм, сенин атың чыкса менин атым эмнеге чыкпайт? Жоопсу чыгармачылыкта атаандаш керек. Атаандашпасаң өспөйсүң. Бирөөнү атаандаш сенден жакшыраак жазам деп жүрүш керек. Анан ошентип 40 бала кыздан жазгандан анан кийин бирибизден бирибиз кыйынбыз деп жүрүп, кийин карасак чын эле бирибизден бирибиз кыйын экенбиз. Ошо бизден бүткөн бешөөбүз эл акыны, эл жазуучусу болдук. Тиги Төлөгөн Маммеев, Токтосун Самедүнүп эл акындары, Елибай Отунчиев, Кубатбек Бусубалиев эл жазуучулар, анан мен бешөөбүз. Мага өзгөчө эмнеси жагат? Өзгөчө бул билимге такай умтулгандыгы жагат. Китепти көп окуйт. Турмушту издегенин токтотпойт. Такай кай жерде болбосун, анан чынчыл жазуучу. Чындыкты кай жерде болбосун айтып калат. Кээде жаман көрүнөт, кээде жакшы көрүнөт. Бирок чындыкты айткан киши бул ошол Кудайга да жакса керек деп ойлойм да. Ачыгын айтайын, бизге канааттандырбай калды кыргыздын тиги прозаиктеринин чыгармалары, баягы эмелер, Жан Төшүптөр, Сыдыкбековдер, маселен прозаик мен айтып атам да. Бизди канааттандырбай калды, биз Европалык, анан Латын Америкалык батыштын эмелери менен деңгээлине жазыш керек деген эмеге көтөрүлдүк да, деңгээлге. Ушундай жана биз 60-жылдардагы келген адайбатчылар ушундай деңгээлге көтөрүлдүк. Жана Мурзагафаров, Тарик Юсуповдор, Жусубалиевдер, анан да мага окшогон дагы бир топторубуз, ошол биз тетиги Европанын туурап жаза баштадык, чын эле. Ошо жазуучулардын чыгармаларындай жазсак, ошолордой эме кылсак деп, жанагы анан ошон үчүн биз кичине башкачараак эмеде болдук. Анан ошолордун ичинде мен мындай кылып калдым да, кой. Биз тиги Суалиев болуп калат экенбиз да. Өтө эле турап кетсе, Кубатбек Суалиев болуп калат экенбиз да. Анан кояндан көрсө, улуттук сезим ойгонду да. Ойгонот кишиде. Улуттук сезим ойгонуп, сен кыргыздын каада салтын, тарыхын, санжырасын, тилелелерин жазышың керек деген, анан көйнө сөздөрдү издешиң керек, анан мурун эле бизге куйган да. Филологиялык билим, базовый билим жакшы да. Анан ошон үчүн биз аябай эме кылдык. Анан мен тарыхый темага кайрылып калдым. Анан Көкөйгес романымы, Барымты романдарым, ошо тарыхый темадагы романдар. Анан кийин эң башкысы, мен жана айтып аткан социалдык төңкөрүштөр, социалдык эмелер, эстирдин кулашы, жаңы замандын келиши, приватизация, кыйрашы, чарбалардын кыйрашы, элдин эмеси, булар теманы өзгөртөт. Мен ошон үчүн жанагы көкөйгестилерди, анан эмелерди жаза баштадым да, жаңы турмуштагы приватташтыруунун, анан байуунун, элдик эменин, азыркы олигархтардын турмушун анан ошо эме кыла баштадым. Бул өзү талап кылат экен ошо турмуш. Бул өзү жазуучунун милдети ошо жанагы эмени жазыш. Анан мен мактанбайын, ошо эмеси эски заман менен жаңы замандын кыйчалыш мезгилиндеги доорлорун алмашсын, замандарын алмашсын, ошону тема кылып алдым эле. Эмелер жаман эмес экен.
sınçıların pikirinde, adayatçıların pikirinde, elinin pikirinde, Abakirov degen жазчы бар eкен, şunu жасат eкен degen eme kaldı. Melis Abakirov Kırgız elinin basıp ötken tarihi jolun, ошонун ар бир кубанычтуу дагы, кайгылуу дагы, татаал дагы, жеңил дагы жолдорун тыкыр иликтеп, анан ошол жолду басып өткөн кыргыз элинин облигин түздү десек болот, образын жаратты. Айрыкча кыргыз адабиятына алып келген жаңылыгы катарында мен баса көрсөтөт элем. Мурда совет доорунда биз бийлерди, байларды, шундай бир адамдарды биз кандай жарым келе согулуп, кандайдыр бир акыл эси жок, шундай таптык көз караштан сүрөттөйт элек да. Чындыгында биздин тарыхыбызда андай болгон эмес. Эл бийлеген, эл башкарган адамдар элдин тагдыры үчүн ойлонуп, ошол элин коргулбай, мейли ички душмандардан болсун, мейли тышкы басып алуучулардан болсун, ошолорду сактап, коргоп келген акылдуу адамдар болгонда. Анан Абакиров ушул өзүнүн романдарында дагы, повесттеринде дагы ушул нерсеге басым жасап, ошол кыргыздын эл башында турган акылман адамдарын мындай башка өңүттөн башкачалак сүрөттөп берди да. Башкача айтканда алардын өзүнүн жеке тагдырынан элдин тагдырын жогору койгондугун, сөз билгендигин, айрыкча кыргыз элинин бир өзгөчөлүгү сөздүн баркын билген, сөздүн наркын билген, сөзүнө карап баалаган да кыргыз эли. Мына ушул нерсени Абакировдай азыркы кыргыз адабиятында терең жана абдан бир аргументтүү, абдан бир философиялык кылып көрсөткөн жазуучулар шанд эле. Ошонун бир Мелис байке болуп эсептелет. Мелис Абакиров ириде жанагы кыргыздын мыкты жазуучусу Мурза Гапаров сыяктуу стилист жазуучу да. Ар бир сөзгө маани берген жазуучу. Биз ойлойбуз көбүнчө прозалык чыгармаларды мындай эле шадыратып эле жаза берсе болот болуш керек деп. Акындар болсо сөз тандаш керек деп, андай эмес. Мелис Абакиров ошол прозада дагы ар бир сөздүн орду, ар бир чакан текстин мааниси өтө чоң экендигин терең түшүнгөн жазуучу. Анан мунун чыгармаларын окуганда биз ушуга көзүбүз жетет да. Жанагы Көкөй кести деген романы болобу, Барымта деген романы болобу, же болсо жана Хан таламай, жана башка аңгемелер болобу. Ошонун баардыгынан баягы жазуучу сөздү тандап, ылгап, иргеп, баягы шөкөттөп отуруп жазгандыгын көрөбүз да. Мына ушул жагынан Мелис Абакировго жеткен, ошонун деңгээлинде турган жазуучулар биздин кыргыз адабиятында сейрек эле десек болот да. Айрыкча могу кийинки кыргыз прозачылардын ичинен ошол Мурза Гапаровду, анан Асанбек Ыстамовду бөлүп көрсөтсөк болот да. Мелис Абакировдун стили абдан татаал стиль. Бул жөнөкөй эле мындай окуп анан оңой эле түшүнө коюлбайт. Анткени көп нерсе жана Хемингуэй айткандай айсбергдин алдында айтылбаган, катылган сырлар абдан көп да. Анан орустун бир улуу окумуштуусу Проптун айтканы бар. Биз чыгарманы түшүнүш үчүн аны менен чыгармачылык өнөктөштүккө барышыбыз керек деп. Творческий сотрудничествого барыш керек деп окурманды айтат да. Ошондой деңгээлге барып түшүнүш керек да, кимдин чыгармасын, Абакировдун чыгармасын. Анан албетте курч айтылган ошол чындыкка агынан жарылып айтылган курч өзүң байкагандай багы кээ бир учурда мындай ачык пафосту сүрөттөп койгон дагы жерлери бар да. Ошонусу менен балким кызыктыр. Стилистикалык жагын мен француз адабиятынан үйрөндүм, орус адабиятынан эмелерден, Горький менен, Бунинден, анан кийин ошо бүт эле орустун классикалык жазуучуларын бар, ошолордон үйрөндүк да. Emelleden çet ülkelüklerden büt ошо Angliyanın, Fransız'ın, Nemis, özgöçü Nemis yazıcıların, Nemislerden abdan prozaikler köptü, klasikalık. Oşulardan ülgü alıp oturup, biz bayağı özümüz ошо dengeliyiz. Biz 60'lı yıllarda çıkan, жаңы çıkan muğundar, Murza Gafarov,
Кеңеш Усупов, мен Елубай Отунчиевке прозаиктерди айтып атам, мен акындарды айткан жокмун. Ошого Кеңеш Усуповдор биз ошо башкача, жаңыча эмелерди прозаны жараталык деп калдык Айтматовдон кийин. Ошо Айтматовду биз ээчип кеттик да. Мен мазашым Горкийди турайм, Бунинди турайм, Чеховду турайм. Кыргыз жазуучуларда мен Мукай Элебаевди турайм. Биздеги эң мыкты стилист жазуучу Кыргызда бир эле жазуучу бар. Бизге чейинки Айтматовго чейинки да, бул Мукай Элебаев прозаиктерден айтып атат. Андан башка бир дагы эме жок. Стилист улуу жазуучу жок. Деги эле бул киши өзүнүн чыгармачылык өмүрүндө жамыратып көп чыгарма жазган эмес да. Аңгемелери деле, романдары, повесттери деле саналуу десек болот. Ошол дээрлик 40-50 жылга жакын мезгилден бери саналуу повесттер, саналуу аңгемелер, анан 2 романдын автору катары белгилүү да. Бирок баягы аз болсо да саз болсун деген принципке таянсак, Мелис Абакировдун чыгармалары ушул жалпы тандалмасы 2 томдук түзөт экен. Ошону менен эле кыргыз прозасынын тарыхында кала турган, кыргыз прозасынын тарыхына алтын тамгалар менен жазыла турган чыгармалар деп койсок болот да. Кичинекей Эриөл деген чыгармасын мен айттым, бул бир өзүнчө кичинекей шедевр кыргыз поэзиясына. Анткени бул бир дем менен окулат. Ошол Эриөл деген сөздүн маанисин байланышкан окуялардын негизинде кыргыздын кыргыздыгын, анан талант жөнүндө, комузчулук талант, ошол муунга өткөрүү маселеси жөнүндө ушундай бир агынан жарылып, төгүлүп, чачылып сүрөттөгөн бир чыгармасы. Анда көп катмары бар фольклордук чыгармалардын, ошо комуз күүлөрүнүн айлануусу, анын тарихи, ошол ар бир тарихта кыргыз элинин жашоо турмушу бар. Ошолор жөнүндөгү баянда булардан бирден менен окулган терең философиясы бар чыгарма деп айтат элем. Экинчи жагынан алганда Мелис Абакировдун эң ирдүү чыгармалары мына 2000-жылдардан кийин жарык көрдү. Бул мезгилде болсо кыргыз адабий сыны дээрлик жок болуу абалына жетип калган. Бирок ошондой болсо дагы баягы өзүн мыкты сынчымын, адабиятчымын деп эсептеген адистердин дээрлик бардыгы кыргыз прозасы, айрыкча могу 21-кылымдын башындагы кыргыз прозасы жөнүндө сөз кылганда Мелис Абакировдун чыгармаларын айланып өтө алышпайт да. Быйыл Кудай буйруп мына 80-ге чыгып атат. Биринчиден ушул калемгер менин агам болгондон кийин ал кишиге жакшылык каалайм. Үй бүлөсү менен, эл журту менен аман эсен болсун. Буга чейинки иштеген ишинин убайын көрсүн, өркүнөшсүн. Бүгүнкү күндөгү кыргыз адабиятын, анын айрыкча бүгүнкү күндөгү кыргыз прозасын Мелис Абакировдун чыгармалары селестетүүгө болбойт. Анда анын бир капшыты, бир капталы бош калат да. Сөзүмдүн акырында Мелис Абакировдун мааракеси менен куттуктап, бул киши азыр көрүп жүрөбүз, Кудай буйрса дагы эле тың 80 жылдыгы кут болсун, ден соолугу бекем болсун, байбичеси, бала бакырасы менен дагы көп жашап, ошолордун сый-урматын көрүп, анан кыргыз адабиятынын бүгүнкү күндөгү бая патриархы, аксакалы болуп жүрө берсин деп тилемекчимин. Аман болушсун, бардыгы ден соолукта болушсун. Кудай канча жаш берсе, ошону ден соолукта чыгармачылык иштери менен алектенип өткөрө берсин деген тилекти айтмакчымын.